Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулун жумуштан алып, жоопко тартылышын талап кылган петиция башталды. Интернетте башталган петицияга миңден ашык адам катышып, алар 13 жаштагы кызды зордуктаган, 22 жаштагы жаранды бошотуп жиберген судьяга тез арада чара көрүүнү талап кылышууда. Өткөн жумада Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Айсулуу Мамашева бул маселени парламент трибунасынан көтөргөн. Саясий заказдарды аткарганы менен жалпы Кыргызстанга таанымал судья Айбек Эрнис уулу баардык экспертиза кыз зордукталган деген чечимине карабастан баланы актап, зордукталган кыздын апасына айып пул салган. Ушул кичинекей кызды 13 жашарын болгонуна эч кандай көңүл бурбай, мындай чечимди чыгарбаш керек эле. Экспертизаларды эске албай, мындай чечимди чыгарбаш керек эле. Бүгүнкү күндө ушул энесине айып пул салынып, ал ушул зордуктаган балага эми кайрадан акча төлөп бериш керек экен. Бул кандай адилет боюнча сөз болуп атат? Атамекен фракциясынын лидери Айсулуу Мамашева бул сот иши 6 жылдан бери жүрүп жаткандыгын айтты. Кыздын апасына 6 жылдан бери канча жолу акча сунуштап, түрдүү айламалдарды жасаса дагы кылмышкер жазасын алыш керек деп акыйкат издеп, 6 жылдан бери чирген сот системасынын эшигин каккылап жүргөн. 6 жыл бою сотто жүрөт бул иш. 6 жылдан бери бул чечимди күтүп, бир инстанциядан экинчи инстанцияга берип, үчүнчү инстанцияга берип атып, ушинтип убакыт созулуп кетти. Бул эмнени далилдейт? Бул ата-энелерге адилет керек деп. Булар ушул чындап эле сотко ишенип, мындай адилеттүү чечимди күтүп атканын далилдейт. Бирок тилекке каршы ушул сот аны карабастан ушул кичинекей кыздын укугун коргобой, өзүнчө зордуктаган баланын укугун коргоп атат бүгүнкү күндө. Депутат бул маселени парламент жыйынында көтөрүп чыккандан кийин Жогорку сот жооп кылып, Айбек Эрнис уулун коргоого алды. Айыпталуучу үй камагында Айбек Эрнис уулунун чечимин шаардык соттагы күчүндө калтырган. Кылмыш курамы болгон эмес деген Жогорку соттун жообу депутаттын гана эмес, жалпы журттун кыжырын кайнатты. Кыздын адвокаты менен сүйлөшкөндө, ушул дисциплинарный комиссия, тартип комиссияга бул именно ушул Айбек уулу Эрнис боюнча дисциплинарный комиссияга тапшырганда, ал жердин төрайымы, буга чейин болгон төрайымы аны коргоп, эч кандай чараларды көргөн жок тилекке каршы. Ошон үчүн ушул дисциплинардык комиссиянын дагы жүргүзгөн ишине, алардын да адилеттигине көп мындай күмөн санаа болуп атам да, мындай айтканда. Анткени кечээ ушул сот билдиримди жасады, ал билдиримди окусаңыз, анда ушул сот судьяны коргогондой болуп атат да. Мындай болбош керек, калыс болуш керек. Айбек Эрнис уулун иштен алып, жоопко тартууну зордукталган кыздын апасы дагы талап кылууда. Эске салсак, Айбек Эрнис уулу саясатчы Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновду соттогон. Ал буга чейин дагы кыз зордуктаган кылмышкерлерди актагандыгы айтылууда. Анын сот системасында буйрук аткаруучу киллер деген лакабаты дагы бар.